Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 27 июнь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Кызыл Аскерде жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Азыр эле мындан алдыңкы чыккан видео деле Кызыл Аскерден болчу туғандар. Бул башка анан кайра эле бир видеону көрүп атамбы деп ойлобоңуздар. Бул дагы бир ошол Месарошаны өйдө тарабына жайгашкан бир сатылуучу үй жөнүндө болот. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер День Сиапина жана Месароша көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үйгө ушул жерден түштүктү карай. Месароша көчөсү менен 400 метрдей барасыздар. Сол тарапта милиция окуу жайы бар экен, ошону көрөсүздөр. Ошол жерден Орозов көчөсү менен батышты карай бир аз бассаңыздар сатылуучу үй жайгашкан. Ушул жерден жалпы аралык 400 метр болуп калат. Анан бул жерден көптөгөн маршруткалар Бишкектин көптөгөн бурчуна барышат. Бир аз чыгышты карай барсаңыздар Кызыл Аскердин могу жеме жерлери, андан кийин Шлагбаум, андан кийин Ош базары жакын эле болуп калат. Батышты карай барсаңыздар Дордой Моторс, Кудайбергендин базарлары деле жакын. Анда эмесе, мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Туғандар, сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган жана көчө тараптан пескаблок менен тосулуптур. Бул жака келүү үчүн видеонун башында айткандай эле бул жактагы Белый Аист дүкөнүнө ориентир алсаңыздар болот. Мынакей бул жерден көрүнүп турат. Бир аз чыгышты карай бассаңыздар Месароша көчөсү, батышты карай бассаңыздар Дордой Моторско карап бара аласыздар. Чоң трассанан 400 метр түштүгүрөктө жайгашкан. Мектептер боюнча айтсак, жакын жерде 2 мектеп бар экен, садиктер бар туғандар. Анан бул жерде бир дагы милиционный бир окуу жай бар экен туғандар. Милиция ушундай. Андан ары так, су, свет бар туғандар бул үйдө. Центральный канализация бар экен, природный газ деле бар. Мынакей бул короосунун көрүнүшү. Жердин аянты 4,5 сотук. Документтер боюнча техпаспорт бар. Анан кызыл китеп маанилүү десеңиздер, кызыл китепти да жасатып беребиз дейт. Негизи боюнча мурдаттан эле жашаган элдер бул жакта техпаспорт менен жүрөт экен, мен байкашымча. Кызыл китеп эгер сиздерге маанилүү болсо, анда эле ошол сатып алышыңыздар менен эле сиздердин өзүңүздөргө кызыл китебин жасатып беребиз дейт үй ээлери. Мынакей бул жакта киргениңиздерде мондай узунан кеткен стяжка бар. Көп эле машина баткандай жер бар экен. Мынакей кошуналар менен болгон чек аралар мондай шифр менен тосулуптур. Алды тараптары слива бактары, алма бактары, жаңгак жана башка бактар деле бар. Жана үйүбүз төрүндө, чыгыш төрүндө жайгашкан участоктун. Киргенде бул жакта биринчи тарабында туалет, андан кийин тоокана, эки капталдарында гүл жана жер жемшекке жерлер бар экен. Түз өтсөк, анан бул жакта узун турасы 9га 10 болгон чоң үй бар экен. Окей. Ички тараптардын бөлмөлөрүнүн сүрөттөрүн сиздер Инстаграмдан кирип көрсөңүздөр болот. Инстаграмдан бизде базар жок деп, базар жок Нижний 312 деп издесеңиздер табылат туғандар. Азыркы учурда кирип көргөзөйүн десем, квартиранттар бар болгонго байланыштуу көргөзө алгам жок. Бир эле квартирант эмес, квартиранттын кичинекейлери деле, жаш балдар деле бар болгонго байланыштуу көргөзө алгам жок. Үйдүн стенасы кирпич туғандар. Андан ары бул жакта навес, чыгыш тарапта кошуна менен болгон чек аралар пескаблок менен тосулган. Жакта мындай склад сыяктуу навестер деле бар экен. Окей, мына ушундай көрүнүштө. Түндүк тарапта кошуна менен болгон чек ара бул шлакоблокко чейин болуп калат. Окей, мына ушундай туғандар. Негизи боюнча үйдүн ички тараптарын көргөзбөсөңүз маалымат аз эле болуп калат экен туғандар. Эми бул үйдүн айтылбаган баасы эле калды окшойт. $40,000 сураттыр үй ээлери. Сүйлөшүү болот экен. Ээсинин номерин мен экранга калтырам, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Негизги маалыматтарды бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 4,5 сотук туғандар. Бул жакын деле кирип көргөзөйүн туғандар. Жердин аянты 4,5 сотук. Кызыл Аскер, дареги Орозов 24. Шлагбаум Кызыл Аскерге, анан бияктагы Дордой Моторс базарларына деле жакын болуп калат. Мынакей үйдүн бул түштүк чек арасы ушул жерге чейин болуп калат экен туғандар. Так. Баасы $40,000 сүйлөшүү болот туғандар. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине сиздер чоң жардам берген болсоңуздар, мага кимдир бирөө ушул сыяктуу үй издеген болсо, ал кишиге деле чоң жардам болот. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туғандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.